Турусбек Рустамовдун көрүүсү начар. Жубайы Айпери Каримова да өз алдынча баса албайт. Ага кошумча 2 жашар кызы да көзү азиз төрөлгөн. Биринчи топтогу майып Рустамовдун үй бүлөсү мамлекеттен алган жөлөк пулдун эсебинен күн кечиришет. Мамлекеттен алган 6000 сому батиринин ижарасын төлөөдөн ашпайт. Кээде тамак ашы жок да отуруп калган күндөрү болот. Бизде просто квартирабыз эле төлөнүп калсачы, деңиз. Ушул жерде эле тирилик кыла бермекпиз да. Күн сайын 5-кабаттан таяктын жардамы менен түшүп чыгуу Рустамов үчүн кыйынга турат. Ошондуктан бийлик өкүлдөрүнөн биринчи же 2-кабаттан үй берүүсүн суранып, бир нече рет кайрылуу жасаган. Бирок бүгүнкү күнгө чейин эч кандай жыйынтык чыккан эмес. Эгерде бизге 5-кабат болсо деле, башпане ушундай үй берип койсо деле ыраазы болот болчубуз. Ошондой дагы жок да. Айрда дала үйлөр турат, бош ипотекага беребиз деп. Рустамовдун айткандарын Ош мэриясы четке какты. Себеби анын көрүүсү начардыгы эске алынып, боорукерлер үйүнө көчүрүү аракеттери көрүлгөн. Бирок Рустамов толук шарты менен турак үй берүүсүн талап кылып, ал жакка үй бүлөсүн алып барган эмес. Биз Дурустун ушундай жагдайын жанагы бизде Ош шаарында жок экен, Бишкекте Хабитат деген бир коомдук фонд бар экен, ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга көмөк көрсөтүү. Биз аларга да чыкканбыз. Кадыр Акун Жолдошбаев кошумчалагандай, акысыз турак жайга ээ болуш үчүн мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар 5 жыл Ош шаарында каттоодо туруусу керек. Ал эми Рустамов Ноокат районунун тургуну болгондуктан ага үй берилбейт. Себеби мен жана сөзүм башында айтып кеткендей, Ош шаарында туулуп, өмүр бою Ош шаарында каттоодо туруп, коляскада баса албаган, семьясы турсун өзүн карай албаган майыптарыбыз бар биздин. Может, кезеги келгенде аларды алдыңкы очередда внеочередный или первоочередный деген бар да. Ошондой каралып калышы мүмкүн. Но дуруска болгон биздин мамилебиз салкын эмес. Кошумчалай кетсек, мындай турак жайга муктаж, мүмкүнчүлүгү чектелген үй бүлөлөрдүн саны арбын. Тагыраагы 660-тан ашык майыптар акысыз үй алуу боюнча кезекте турушат. Бул багытта турак жай департаменти көп кабаттуу турак жай куруу үчүн инвесторлорду издешүүдө. Алмаш Параталиева, Арген Калыбек уулу, Ынтымак.